чоң проектта мына кар небеле чөйрөлөрүңөргө айтып жүрөсүңөр. Ушул жерде канча деген туристтер келип, канча деген адамдар басы дешево чындап атканда мына ушунун дамбасын биз жасап бердик эле деп, өзүңөр да ошон үчүн жакшы сапаттуу иштеп бердик. Ишиңерде ийгилик болсун. Уруксаттап топ атабыз, жакшы. Пайдалана турган ушул проект болсун, ак жолтой болсун. Эл мындан ары да шаарыбыз өнүп өсө берсин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін жақсы күн, мындайча айтканда тарыхый күн десек да болот. Себеби биз Ош шаарынын жашоочулары, шаардыктар 3000 жылдан ашык тарыхы бар байыркы шаар деп мына айтып жүрөбүз. Биз сыймыктанышыбыз керек. Ушундай тарыхы бар шаарда жашаганыбызга. Bunday 3000 жылдан ашык тарыхы бар шаарлар дүйнө жүзүндө чанда гана кездешет да. Көп улуттуу эл жашайбыз. Биз сыймыктанабыз, ушу эки эле нерсебиз бар шаарда, байыркы шаарыбызда сыймыктана турган. Биринчиси ыйык болгон биздин Сулайман тообуз. Дүйнөдөгү 4 тоо ЮНЕСКОнун тизмесине кирсе, сонун бирөөсү биздин Сулайман тообуз. Экинчи жалпы узундугу 138 километр болгон ушул Акбура дарыябыз. Шаардын так ортосунан өткөн. Bunday шаардын так ортосунан өткөн дарыялар дагы ар бир шаарда кездеше бербейт. Ушул биздин Ош шаарыбызда кездешкенине биз сыймыктанышыбыз керек. Анан көпчүлүгү айтып атат, бул мурунку проекттер болгон, мурункулардын бирөөлөрдүн демилгеси болгон деп. Мен көргөн эмесмин, ачык айтайын. Bunday демилге, ушундай проект башталарын. Мен наоборот келип зеним кейди. Биз сыймыктанган Акбурабыздын эс ала турган жайыбызды ушундай кылып туруп, басмачылар басып алгандай кылып басып алып, ушунда эл баса турган, эл эс ала турган жайларды Кудайдан коркпой саткандарды мен кармап, бүгүнкү чейин мына жакам кармап атам. Буну мен айтпасам ким айтат да, туугандар? Мезгил келет, ушул Акбуранын боюн саткан адамдар сөзсүз бул дүйнөдө эмес, наркы дүйнөдө болсо да жооп берет да. Себеби бул элдин акысы. Бул мыйзамга да туура келбейт. Нормалар сакталыш керек. Союз мезгилинен бери калган нормалар бар. Ушул ар бир дарыянын бою 50 метр бас нормалар сакталыш керек. 50 метр эмес, 1 метр да сакталган эмес. Кудай сактасын, азыр мына климаттар өзгөрүп атат, климат. Сел кетпеген жерлерден, түз жерлерден селдер кетип атат да. Туурабы, мына көрүп атасыңар. Кудайым сактасын. Бирок Кудай дагы сактанганды сактайт дейт. Мына биздин биринчи максат ушул дарыянын, Акбура дарыянын боюн бекемдөө. Мына азыр көрүп атасыңар, башынан аягына чейин басып өттүк. Дамба кандай бекемделип атат да. Кудай сактасын. Кийин буну суу көбүрөөк келгенде, анан элдер рахматын айтса керек деп ойлойм. Экинчиден, мына жакта канча деген шаардыктар жашайт, ушулардын дагы коопсуздугун каралды да. Экинчиден, мына аксакалдар азыр айтып атасыздарбы? Тура ушул жерде өмүр бою жашадыңыздар да. Ушул Акбуранын боюнда басып канча дем алып жүргөнсүздөр. Канча бала чака менен эс алдыңыздар. Бирок акыркы 5-10 жылда ушундай дарыянын
жектери жеке менчикке кетип, же болбосо бирөөлөр ээлеп алганы бизди дагы кайталап өкүндүрөт да. Мен чоң ыраазычылык билдирем. Буну дагы мен ачык айтып коюшум керек. Ушул проекттин долбоорун даярдап, биз жетекчилерге көрсөттүк. Ушуну колдоп берген, ушул проекттин долбоорун колдоп берген урматтуу президентибизге дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Бул жөн эле эң баштык кылып биз башта берген жокпуз. Баардыгын макулдашып, өкмөт менен жетекчилер менен макулдашып, мына өткөндө дагы президентибиз келип, аябай жакшы иш экен. Шуну жакшы сапаттуу бүтүргүлөгөн, элге кызмат кыла турган бүтүргүлөгөн, анан эң негизги сапатына көңүл бургулагын деп жакшы сөздөрүн айтып кетти туугандар. Кадыратчык барбы? Чыңгыз деген бала экен, мына кел. Ушул жигиттер мына башташты да. Мен кече дагы келип көрүп, мына ар бир таш тизип атканын күндө келип бир мал көрүп атам да. Азыр да мына элдин астында дагы айтайын. Мына жана дамба тизгендерге дагы айтып кеттим. Бул жөнөкөй эле ээн таладагы дамба эмес, тосуп туруп кетип кала турган. Бул өзүнчө проект. Бул жерге канча миңдеген туристтер келет, канча деген шаардыктар ушул жерге келип басат. Ошон үчүн эл бир мындай таң калып, суктана турган кылып, жакшына дамбаны сапаттуу, анан бир мындай көрүнүшүндө жакшы көңүл бургула дедим да. Анан дагы мына элдин коомчулуктун астында дагы айтып коеюн, ушул эң негизгиси сапатка жакшы көңүл буруп бүтүрүп бергиле. Мен силерге ыраазычылык билдирем. Анан тез аранын ичинде ушул түнү күн иштеп болсо да эртерээк бүтүрүп бергиле. Батырбы суранычым элдин астында. Ушул жерде көптөгөн шаардыктар, айрыкча жаштарыбыз ушул жерге келип, аксакалдарыбыз келип, апаларыбыз, эже карындаштарыбыз келип ушул жерде көп улуттуу элбиз дагы кайталап коеюн. Ушул жерде бир атанын балдарындай, бир эненин балдарындай, бир үй бүлөнүн балдарындай ушул жерде басып, ынтымакка келип, шаарга келген коноктор ушул жерде бир Ош шаарынын маданиятын, тарыхын көрө турган бир долбоор проект болсун, ишке ашсын. Чоң рахмат көңүлүңүздөргө. Ушул проект өз убагында жакшы сапаттуу бүтсүн деп каалайм. Чоң рахмат көңүлүңүзгө. Эми бул жерге төрага келди. Төрага аркылуу шаардык кеңештин депутаттарынын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ушул шаардагы болуп аткан иштердин баардыгын бири дагы бир мындай тетири оюн айтпай, колдоп, ушуну мына быйылкыга 60 миллион акчасын бөлүп берген ушул шаардык кеңештин депутаттары болду. Мына сөздү бөлүп койдум, кечиресиздер. Чоң рахмат ушул шаардык кеңештин депутаттарына. Рахмат, Талайбек Маселевич. Урматтуу шаардыктар, урматтуу массалык маалымат каражат өкүлдөрү, аксакалдар. Бүгүн шаарыбыз үчүн дагы бир өзгөчө күн десек биз жаңышпайбыз. Себеби шаарыбыздын өсүп өнүгүшү үчүн заманбап долбоор бүгүнкү күндүн талабына жооп бергендей жакшы долбоорду ишке ашыруунун башташында турабыз. Жогоруда Талайбек Маселевич жакшы айтып кетти. Шаарыбызда жараткан берген эки касиет бар. Бири Сулайман тоо болсо, экинчиси бул Акбура. Акбура дарыясы кырымдарды карыткан шаарыбыздын эли менен эч убакта бөлүп караганга мүмкүн эмес. Себеби биз Акбура дарыясы аркылуу шаарыбыздын сулуулугун, шаарыбыз элибиздин ынтымакчылыгын, дагы көп нерсени көрүп турабыз десек биз жаңылышпайбыз. Абдан жакшы кооз заманбап долбоор ишке ашылат. Долбоорго ишке ашуу менен шаарыбыздагы жаштарыбыз келбей алат. Жаман жолдордон айрылат. Шаар тургундары келип ушул жерде басат. Ден соолугун чыңдайт. Андан кийин ден соолук болот да. Мына ушундай иштер болот. Мына негизгиси биз бир нерсеге ниет кылышыбыз керек. Баардыгыбыз жапа-тырмак киришип, ушул жакшы долбоорду ар кимибиз ар жака карап тартпастан ишке ашырып, элге тартуулап койсок, бул мындан өткөн жараткан алдында дагы, элдин алдында дагы эч кандай артыкчылык нерсе жок деп ойлоймун. Бул иш бүтүп, Кудай буйрса, сиздер менен чогуу жакынкы арада эле ушул долбоордун бүтүп ачыш маракесинде чогуу бололу сиздер менен. Аман болуңуздар. Рахмат. Мына массалык маалымат каражаттары турат. Мен силер аркылуу кайрылат элем да. Ушул Акбуранын боюндагы элге же болбосо мыйзам тосуп алган ишкерлерге дагы бир жолу кайрылам. Өзүңүздөр жардам берип, шаардыктарды сыйлап, элди урматтап, биздин кызматкерлерди кыйнабастан өзүңөр жардам берип,
ушул нормаларды сактап тосуп алган объектилериңерди өзүңөр бузуп эл үчүн бошотуп бергенге мен чакырам, дагы бир жолу кайрылам. Буга чейин дагы кайрылдык, бүгүнкү күндө дагы кайрылам. Мына эртеңден баштап bir 3-4 күндөн баштап жолдун наркы өзүнө өтүшөт да. Ал жакта көптөгөн объектилер бар экен. Мен суранам ошолорду. Нормаларды сактап өзүңүздөр бузуп берсеңиздер. Бул бардыгы түгөлүп элге пайдалуу, элге керектүү иш болот. Мен дагы түшүндүрүп айтам. Наоборот, ушул проект бүтүп калса, ушул суунун боюнда турган кафелерге, сода түйүндөргө наоборот пайда болот. Азыр адам келбей аткан болсо, ошол жерде 100 миңдеген адамдар күнүнө баса турган проект болот. Өзүңөрдүн семейный бюджетиңерге дагы ушул пайдап келе турган проект болот. Миңдеген туристтер басат ушул жерде. Ошол жерде силерге чоң пайдасын алып келет деп ойлойм. Ошон үчүн тоскоолдук кылбай ачып бергенге мен чакырат элем. Рахмат көңүл бурган.